Elbette sizlerden yolculuklar, sizler şu çakırdan sizler çakırdanızlarına rahmet ettiğinde buna yaşlarda bölümü kanday olsa hücumları kıyafetlerini görmüşüz. Çadrak çaynap ardayıp asmanımızı şu günlük döndüreyim. Açık olsun, gönlümüz tok olsun. Manayımız bugün çaştırtırgan, bildirdiğimizde olup çaştırtırgandı. Şu çadrakın her daim size buyurgan olsun, ışık olsun, amançılık olsun. Жақшылықтарда, жақшы мәселелердің негізінде ушинтип жолугушканды жаратканыбызды өзү насип эткен болсун. Кош келдиңиздер бүгүнкү жыйынга. Мен сиздерге кош келдиңиздер деп айтайын, сиздер мага кош келдиңиздер деп айтыңыздар. Себеби баарыбыз ар жакка келип бүгүн насип болуп сиздер менен жолугушуп атабыз. Бүгүн өз эртеңи менен учуп кетишим керек эле. Бишкекке сиздер сураныпсыздар. Биз менен келип жолугушуп кетсин, жооптор бар. Fikir almışlardı degендей болуп, ошого беретти тапшырып, кайрадан калып калууга туура келди. Дагы бир жолу айтам. Ошо назар сал, көңүл буруп, биз менен келип жолугушуп кеттиңиз деп жасаган кадамыңыздар үчүн, чакырууңуздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Азыр маалымат аябай катуу өрчөгөн заманда көптөгөн суроолорго сиздер жоопторду Facebook'tan таап алсаңыздар келген. Мен Москвадагы жаштар менен болгон жолугушуумду көрдүңүздөр Facebook'та. Ошол 4 саат. 4 саат. Мен ыраазычылык билдирдим. Ошол жакта иштеп кыйналып жүргөндөрдүн арасында танапис жарыялап алалым десек, танаписке дагы убакыт туура көрүшпөйт. Жок, танаписи жок. Бизге жолугушуу керек дегенде. Бир 2,5 саат, 3 саатка жакын туруп сүйлөп атканда, андан кийин мына бир азамат турда отуруп эле жооп бере бересиз деди, рахмат. 3 саат. Бул абдан сабырдын белгиси. Көптөгөн суроолорго жооп алууга болгон далалат, аракет. Андан кийин Алматы шаарында иштеп жүргөн биздин жердештерибиз алар суранышты, алар менен барып 3 сааттан ашык жолугушуу болуп кетти. Ал жерде дагы ушундай суроолор. Бул эмненин белгиси? Урматтуу бүгүнкү замандын азамат эр жүрөк жигиттери, кыздары, бул эмненин белгиси? Бул бүгүнкү күндө элибиз акыл калчак баштаган, ой жүктүп баштаган. Башка саясатчылар элди келип бериңиздер деп суранса, бүгүнкү күндө эл жыйналып саясатчыларды чакырып, отчет алгандай кылып чакырып аткандары, бул деген сөз элибиздин келечекке болгон кайдыр эмес мамилесинен кабар. Элди ойготууга мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтайын. Көзү турган деле айтат деп ойлобоңуздар. Facebook'та карасаңыздар, көзү жок жерде эчен чакырып алсалар туруп эле. Мен мына Рахман Разышев, Абдулда Иманкулов, Тынар енесімен үшеуі баса берді деп айтып кеттім. Бүгін көріп алып, азыр қуанып кеттім. Бұл жерде Рахман ағайым алып тұрыптыр. Bir қол шағып қойыңыз. Бұл кеші үшін ең жақынды үйін сіздердің қол шаққаны. Мен ошол жерде дағы сыртта жүргенде дағы ушул баса берді деп айттым. Эмнеге? Бүгін қоғамдың көз қарашы КТР, ЛТР тарбия бере албайт. Бүгүн коомдогу көз карашты болуп аткан нерселерди жогорку кеңеш же өкмөт бере албайт. Бүгүн коомдогу болуп аткан окуяларды акын жазуучулар бере албайт. Эки себеби бар. Андай акын жазуучу жок. Экинчи себеби бүгүн жаштар иштеп окубайт. Экөөдө. Эң кыска жол бүгүн болуп аткан окуянын турмушка болгон көз карашы. Элдин пикири жеткирип туруучу бир жакшы жаңылма бул куйкун сөз сатира. Эми үчүн бир дагы саясатчы келсе, 3 күн катары менен филармонияда жолугушуп өтүрө албайт. Же 4 күн катары менен Бишкекте спорт сарайында 2,5 миң киши топтолуп турбайт. Кайсы учурда болот? Бир гана ошол Рахман ағайға, Абдулда ағайға, Тынар ағайға ушул үчөө концерттер барса, 10-чу
Mına ошондо эмне үчүн? Биринчиден булардын талабына таасир, экинчиден ушулардын гана оозунан бүгүн качуу чындык чыкты. Башка жерде чындык айтылбайт. Мына жакшы тема коюшуп атты, ошол Бишкектен бардык жерге чыгууга тыйым салгандан кийин концерт койбойсуңдар. Уктуңар да? Филармония бербейт, спорт сарайы бербейт. Өткөндө тыңар жакшы айтты. Бизге ал жерге кеткизип алып концерт берүүгө тыйым салатлары кээ бир кишилер алак айынан чыккан өзү берип атпайт концерт. Ошондон сиздер түшүнүшүңүздөр керек. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, дагы бир жолу эми суроолорго даяр болсо бере бериңиздер. Мен убакытты мүмкүн болушунча үнөмдүү пайдаланабыз азыр. Ошол суроолорго жооп беребиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүшүнө көзүбүз жетпей калды. Ким бийликке келсе, акчасы көп жерде басмай болду. Ал эми карапайым талкуубуз Россия эли менен жан багып жатышат. Өз кызыкчылыгын ойлобой, орустарга кошулса жакшы болот беле дейт. Биринчиден, бирөөнүн колун карап жашаганынан Кудай бизди сактасын. Бирөөнүн көзүн карап жашаганынан Кудай сактасын. Мен бир мисал айтып берейин. Азыр бул жерде Атабек деген кафенер бар экен. Ошол жерге кирип барсам, жети гана калган бир музыка чыгат. Мен Бишкекте жаман көрдүм. Баардык ресторанда жаман. Мына музыканы токтотуп кыргызча айтып койбойсуң. Макул деп бардыларды, бет көрбөйсүң, урларды өткөрдү. Жаным жай алып, рахат алып, бир эки кесе чай ичсең дагы ошол аш болот. Bir sözünü 38 жолу кайталап атам, бир айбаны коюп коюптур. Төбө балка менен каккандай болду көз. Чакырып айттым, ушуна бир намыстанбайсың. Карасам, ошту көбүрөөк көтөргөнү баары кирип келет. Ошол жерде чай ичет экен. Башка жерде чай насип кылбайт экен алар. Ушулар айтабы жигиттер? Десем айтпайт алар. Тескерисинче ушунуз бар. Мына менин сөзүм так болбосун. Могу жерде Абжапар деген агайым отурат, менин бир тууган иним Абсаттар отурат. Ошол пешин намазына чейин бир чай ичип алып кирип барсам ушундай көрүнүш. Бишкекте дагы Кудайдын куттук жерине кирип барсам ушундай. Тамактарды жазып коюптур, бир кыргызча окуган жок. Чакырып айтсам айтат, бул жердин кожоюну ушундай бизге тыйым салат. Мына көз карандылыктын касиети. Көз карандылыктын касапаты деген ушул. Мана өз жеримде, өз комузумду, өз гүлүмдү ырдайлап ыйгасым. Анан барып Россияга кошулдум деп. Өз жериңде өзүң ээ болуп алчы, биринчи кезек. Бул жарым жандуулук деп коет. Бул намыссыздык дейт, арсыздык дейт. Бишкекке барсам, жакшандай кыздар келет да, эмне тамагыңар бар десем, жабайдан жейсиңби, баягынан жейсиңби? Эч нерсе жебейт, иштейт, буудур кыз. Анда күнсө жебейт. Мен болгондой айтам. Болгон нерсе Алла сактасын, оозунан чыкпасын. Силердер өзүңөр күбө болосуңар ушул жерге келгенде. Туура? Мен ушуну айтам. Качан көрдүңөр мышыктын итке окшоп жүргөн? Качан көрдүңөр уйдун койго окшоп наараган? Биз адамбыз. Biz adam değiliz. Kıbrıs'a gitsin, Emel'den gitsin. Bu yapmasa. Buna girip bana şerefsine bazı uşak Atabek'e gittiler. Moğol'da karşı tamakların dizmesini veren bir kırgızca atalışı çok. Bir. Paylaşıyoruz. Alacağımız bir işimiz yok, ondan ayağa koşulsa, ayağa koşulsa. Bunday canı yaptığımızda biz niye şimdi gidelim? İsteyesinler de olsun. Allah bizler Kırgız'dan başka hiç bir gidelim. İşerim böyle. Sen adam kadar gerekmezsin, senin ciğerin kadar gerek. Ha senin özünün gerekin yok. Biz bölümde
ошол башталды дегенден көрө биз кантип эл менен тең эл болобуз деген маселени коюшубуз керек. Канткенде напсибизди тыйсак, качанга чейин бөтөн элдин мыктысы бар, бөтөн жердин азаматтары бар деп мактанып жүрө беребиз. Алишан Фитов деген агабыз бар. Ошо киши айткан, кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт. Мына өз элинде өзүңдү көтөрө албайсың кыргыз. Бөтөн жерге барып келип, Айтматовдун бактысы бар экен, Мухтар Әуезов деген казактын керемети, Луи Арагон деген французга айтып, ошонун чыгармасы Франциядан француз тилинде чыгып кетти, жамиласы. Анан Кыргызстан калды, окуу ушундай француз тилинде чыкты. Эгерде кыргызча эле ошол Кыргызстан маданиятына же болбосо Эркек Доо журналынан чыкканда катардагы бир повесть катары кимдер сүйүүнү жазбады. Катардагы көз келиңден эмес. Ошол жака чыгып кеткенден кийин ойлонуп баштайт. Копой ушундай бар экен. Биз ушундай бир кемчилик көрүп жатабыз. Кандай дейсиз? Саламатсызбы? Сиз дайыма таза иштеп, элдин ишеничине кирсеңиз да, партияңыз өтпөй калат. Эмне үчүн? Тазалыктан. Өзүңөр жооп бериңиздер. Тазалыктан. Тазалыкты эмне сапаттары бүгүн? Тазалык деген Кыргызстанда кедейлик дегенди билдирет. Бай киши деген муну уур дегенди билдирет. Болбосо баардык айына келгенсиңер. 40 жыл кетмен чаап атаңар байыдыбы? Байыган мен кетмен чаптын ишин көрмөйм. Жагар эмгек кылбай атам. 40 жыл мал байдын аркасында жүрүп байыдыбы? Байыган жок. 40 жыл мамлекетке иштеп байыды, байыган жок. Ким бай? Уур бай. Мына анча-мынча өстүргөн жемиштерибизди дагы чегадан өткөрө албай уят болуп. Ошон үчүн таза дагы бир жолу таза. Бүгүн Кыргызстанда түшүнүк тескери болуп калды. Силер айтпайсыңарбы? Мунун багасы кыйын. Эмнеси менен кыйын десек, бир жеткен уурду кыйын дейсиздер. Силер Айтматовдун чыгармаларын окуган, Толстойдун чыгармаларын окуган, же болбосо дүйнөлүк классиканы окуган азаматтарды кыйын деп айтпайсыңар. Базары барларды кыйын дейсиңер. Улак чапкандарды кыйын дейсиңер. Спортсмендерди кыйын дейсиңер. Туура? Ошону менен өзгөртпөй калды. Буаларды калды. Тескери түшүнүп айтып. Депутаттар таркалат деп жатат болушу чын бөлүк. Ошо кишинин айтканына силер ишенесиңер? Мен мисалы ишенбейм. Таркалат десе демек таркабайт. Мен таркатам десе демек таркабайт. Жок, булар калыш керек десе демек таркайт. Кантип депрессиядан чыкса болот дейт. Депрессиядан аркасында жашайт. Бирөөлөр тоого чыгып кетип барып, жөн эле жаратылыш менен сүйлөшүп депрессиядан чыгат. Бирөөлөр керемет китеп окуп депрессиядан чыгат. Мына ким депрессияга түшкөн болсо, Пайгамбарлар тарыхы деген китеп бар. Ошону караңыздар. Адам алейхисаламдан баштап биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чейин өмүр жазды. Ошол пайгамбарлардын тарткан азаптарын, кыйынчылыктарын окуп туруп, ушундай кыйынчылык менин башымда барбы деп суроо койсом, депрессиядан секирген менен чыгып кетет. Эгер андан дагы чыга албай калган болсоң, Рахман абайга концерттерге ошол баргыла 2 саатта чыгып кетет. Рахман. Эгер ошол сүйүү сезиминен депрессияга түшүп калсаңар, Аллага турбайт. Силердин десиңер болот. Азыр силер ушундай жаштасыңар, ушундай ойлойсуңар да, мунсуз жашай албайт. Керемет жашайсыңар. Баягы жалган сезимге берилбейт. Жигиттер, эгерде силерди карабай кеткен болсо, демек Аллага ыраазы болдуңар. Силер үйлөнүп алсаңар, азабыңарды ошол бериши мүмкүн эле, силерди куткарды ошол. Кыздар деле ушундай, бирөөгө тийбей калсаңар, Аллага шүкүр деп, мүмкүн ушуну менен бактым ачылбаса керек. Ар бир нерсенин аркасынан жакшылык деп билген. Бардык нерсени жакшылыкка деп жору. Мына Лукман деген улуу инсан, Hazreti Лукман деп
бар. Ошол баласын жетелеп барып, бир шаарга барабыз деп кетирип, бүгүн кечикте жетиш керек. Баласынын бутуна тикен кирип кетет. Сөөк кирип кетет дагы, бут аябай катуу жагдай болуп, баса албай калып, ошол жерде 2 күн конуп калышат. Мажбур болуп. Мына ошол аябай ичтеринен өкүнүшү. Ошол жерге жетип барыш керек. Болбой калды. Эми болуп калды. 2 күн өткөндөн кийин барса, дал ошол жетип келген күнү ошол жерден сеп жүрүп, ошол айыкты түп тамырды алып кетет. Аллахтын жакшылыгы ушул. Бутуна тикен киргизип, ошондой сактап. Депрессияга кирбеңдер, балдар, кыздар.